Саламатсызбы Чолпон айым. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келдиңиз. Алгач эле ошол аркаңыздагы ысык көлдүн берметинде биз интервьюну алып атабыз. Эң биринчи эле суроо ошол ысымыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Ким тарабынан коюлган, кимдин сунушу менен ошол атыңыз кыйгарылган? Арыбаңыз, урматтуу Бактияр мырза. Сурооңузга чоң рахмат. Мен дагы ушул жерге келип ушундай шартта сиз менен маектешип атканыма абдан кубанычтамын. Анткени кереметтүү көлдүн жээги дагы өзүнчө бир илхом дагы берет, кандайдыр бир күч дагы берет, ошондой эле энергия кошот да. Эми өзүмдүн атым жөнүндө айта кетсем, мен үй бүлөдө экинчи баламын. Менден улуу байкем бар. Мени кыз төрөлсө экен деп аябай менин атам эңсептир да. Анан кийин эңсеп жүрүп, анан кийин чындыгында баягы кыялы орундалып, мен төрөлгөндө аябай сүйүнүптүр. Анан кийин ошо чогуу чара кандайдыр бир ошо чоң аталар менен кошобу бир чечимге келип, анан кийин Таласта, бизде Талас шаарында менин апам врач, гинеколог болчу. Чогуу иштешип жүргөн, баягы катташып жүргөн Чолпон Мамбетов деген аябай атактуу врач бар эле. Анан кийин балким ошол дагы таасир берди, ушундай атактуу адамдын атынан болсун деп, анан кийин Чолпон деп коюшкан экен. Менин ысымым өзүмө аябай жагат. Мен ойлойм, баягы өтө көп кездешпейт, бирок баягы ар бир адамдын аты өзүнө баягы жарашыктуу, анан кийин өзүнө мындай көтөрүмдүү болуш керек деп. Бул жашоодо айтсаңыз, сиз кимди менин асыл адамым деп айта аласыз? Менин асыл адамым деп албетте мен атамды, апамды айта алам. Анткени эң биринчиден бул жашоого алып келген адамдар ошол атам менен апам болот. Жана ошондой эле өмүр бою колдоп, өмүр бою баягы жыргалына дагы, азабына дагы адамдын баягы чыдаган ата энеси болот экен да. Ошондуктан мен атам, апам деп айтмакчымын. Жашоодо кайсы окуяңыз үчүн азыркы учурга чейин Кудайга шүгүр деп келесиз? Жашоодо негизи мен жалпы жонунан алганда мен ойлойм, мен бактылуу адаммын деп. Анткени Талас шаарында орто мектепте окуп жүрүп эле мен эмнегедир баягы чет мамлекетте окууну эңседим да. Анан кийин ошол жактан билим алсам деп, ошол биз мектепти бүтүп аткан учурда көп окуу жайлар контракттык негизде окутуп, келишим менен анан кийин баягы окуунун баасы жогорулап кеткен, жана ошондой эле бир топ үй бүлөлөр аракет кылып балдарыбызды окутабыз деп бир топ кыйынчылыктарга туш келчү да. Анан кийин кандайдыр бир жеңил жолдорун издегенге аракет кылдымбы, мен бюджетке окугум келди биринчиден. Экинчиден ошол чет мамлекеттен билим алсам деген бир ушундай бир эңсөө пайда болду да. Анан кийин 10-11 класста окуп жүрүп эле изденип баштадым. Ошол учурда Аскар Акаевдин 21 кылым кадрлары деген программасы башталып, ишке ашып баштады. Ошол программанын алкагында мен аябай ыраазымын. Кандайдыр бир ошол каалоонун негизиндеби же чындыгында баягы адам аябай бир нерсени кааласа, эңсесе ошонусунда ошол кыялы аябай кыялданса, ошол кыялы орундалат деп ойлойм. Анан кийин ошол программанын алкагында мен Москва шаарына бүгүнкү күндө ал университет мамлекеттик башкаруу университети деп аталат. Ал университетте Алмаз Атамбаевда окуган убагында ошол жогорку окуу жайга тапшырганга мүмкүнчүлүк болду. Мен ошондо өтө бактылуу сездим өзүмдү. Жана ошондой эле 5 жыл бою ошол окуу жайда окуп, ошол жактан алган билимимди ошол учурда бизге мугалимдер окуган лекциянын бир тобун азыр деле кээде эстейм да. Азыр дагы ошол теориянын, ошол жерде болгон билимдин үзүрүн бүгүнкү күндө да көрөм деп айта алам. Атаңыздын же апаңыздын сөзүн укпастан бир ишти кылып алгансыз жаш кезиңизде. Аягы көйгөй менен бүткөн учурлар эсиңизде барбы? Эми азыр чындыгында андай учурду эстеш кыйын экен. Анткени көп учурда баягы кыз киши апасына жакын болот, үй тиричилик
жагынан жардам берип, кичүү бир тууганымды карап, жана ошондой эле окуу жагынан дагы көп баягы жетишкендиктер болсун деп аябай аракет кылчумун. Андан кийин баягы көйгөйгө алып келген кандайдыр бир тентектик деп же болбосо бир дагы бир башка маселе болду деп деле азыр баягы оюма келбей жатат да. Бирок ошол мектепте окуп жүргөндө бизге Корпус Мира деген уюм бар. Ошол уюмдун атынан волонтерлор келип, чет мамлекеттен, Америкадан келип, англис тилин берип баштады. Ошондо менде англис тилге кызыкчылык пайда болду. 8-класста окучумун. Андан кийин баягы тил жагына шыгым бар окшойт, аябай ийгиликтүү болуп, мектеп боюнча десем деле болот, жакшы окуучулардын арасынан кирдим. Тил жагынан олимпиадаларга катышып баштадым. Бүгүнкү күнгө чейин мен ойлойм, мени тил багат депчи. Эгер мен ушунча кесипкөй болуп, анан кийин тилди билбесем, мен мындай долбоорлордо иштей албайт болчумун. Анан кийин ошол мен тилге берилип кеткен учурда албетте башка сабактар четте калып калды да. Анан кийин балким ошол нерсе кандайдыр бир деңгээлде ата-энемди кейиткендир. Бирок бара-бара мектепти бүткөнчө ушул абалды оңдогонго аракет кылдым. Анан кийин жалпы жөнүнөн мен ойлойм, мектепти жакшы ийгиликтүү аяктадым деп. Эгер дагы мүмкүнчүлүк болсо, кайсы өлкөлөргө барууну каалайсыз жана кимдер менен барасыз? Барууну каалайсыз? Кудай буйруса мүмкүнчүлүктөр болот деп ойлоймун. Азыркы эми иш жүзүндө болгон сапарлар, иш сапарлар ал эми жумушка тиешелүү болот экен. Ал дагы бир мамлекетти башка тарабынан ачат экен да, барган адам үчүн. Ал эми жеке саякат, ал эс алуу болот экен. Жеке саякатты алганда албетте мамлекет таптакыр башка тарабынан ачылат экен да. Мен ошол айырмачылыкты сездим. Анан кийин мисалы Францияга баргым келет, саякатчы катары. Парижди көргүм келет, албетте. Ошо Европа мамлекеттерин көргүм келет. Ал эми иш сапар катары күчтүү мамлекеттерден тажрыйба алыш үчүн мен ойлойм, негизи баягы өнүккөн мамлекеттердин баарында эле бөлүшкөнгө бир кандайдыр бир тажрыйба бар депчи. Ошондуктан Европа мамлекеттери өзгөчө кызыктырат. Мен бара элек мамлекеттер бар. Жана саякат жагын алсак, баягы бүгүнкү күндө аябай эле таанымал, көп туристтер барган мамлекеттер деле кызыктар мен үчүн. Кандай китеп окуудан рахат аласыз жана акыркы окуган чыгармаңыз тууралуу айта кетсеңиз? Китеп жөнүндө айта кетсек, көбүнчө көркөм китептерди окуганда аябай рахаттанам. Анан кийин кандайдыр бир баягы китепти окуп алгандан кийин дагы бир топко чейин ошонун үстүндө ойлонуп, ошонун каармандары жөнүндө болобу, анан ошолордун жашоодогу чечимдери, эмне себептен ал ошондой кылды, башкача кылса болбойт беле деген ойлор да бир топко чейин оюмда болот да. Ошону дайыма алып жүрөм. Анан кийин кээде кандайдыр бир китептерди кайра окугум келет. Анткени чындыгында баягы башкача көз караш болуп калат. Анан кийин башкача бир тажрыйба топтолгон сайын башкача бир кабыл алуу аң сезим дагы өзгөрөт экен. Ошого жараша ой пикир дагы өзгөрөт экен да. Анан кийин көп учурда Москвада окуп жүргөндө, ал жакта иштеп жүргөндө жакшы жери Москвада кесиптештерибиз дагы, студенттер дагы негизи Москванын эли мен оюмча көп окуган эл болот. Дүйнө жүзү боюнча дагы ошо эң китепти көп окуган борборлорунун бирине кирет болуш керек. Анан кийин ал жерде сөзсүз түрдө бизде китеп алмашуу болчу, китеп окубай турган учурлар жок болчу. Анткени жумушка барганча, келгенче метродо бир топ убакытты алат да. Ошол убакытты биз китеп окуу менен толтурчубуз. Анан кийин ал жакта көп баягы заманбап авторлор бар да. Франциянын авторлору бар, Япониянын мисалы Мураками аябай популярдуу. Ошондой эле аябай популярдуу болуп азыр эстен чыгып кетти да бир топ жазуучулар бар.
ошолордун китептерин окуп алмашып баягы анан кийин ошондой эле ой пикирибизди дагы алмашчубуз да кесиптештерибиз мененчи. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстанда тилекке каршы баягы үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу китеп окуганга азыраак убакыт калат. Анан кийин көбүнчө телефонго жүктөп алып дагы ошо бош учурларда окуп калганга мүмкүнчүлүк болуп калат. Анан кийин акыркы окуган китебим ошо жакын арада эле Арсланбек Кененбаевдин китебин окудум. Эми орус тилинде окудум, бирок ал китеп кыргыз тилинде дагы басылып чыгарылды да. Ал жерде баягы жети атаны таануу, родология жана ошол жети атанын тагдырында болгон окуялар, ошолордун жүрүм турумунун бүгүнкү күндө биздин жашоого таасир эткени жөнүндө жана ошол жети атага кандай мамиле кылыш керек ошону жазып, кыскача китепче кылып жазып чыгарыптыр. Мага жазган стили дагы жакты, аябай түшүнүктүү, анан аябай жеткиликтүү жазыптыр. Эң биринчи айлык алганыңыз эсиңиздеби жана ошол айлыгыңыздан кимге бир белек алып барып бергенсиз? Эң биринчи айлыгым деп айтканда эми расмий түрдө же кандай болуп калат? Мен мектепте окуп жүргөндө жогоруда айта кеткендей эле тилге аябай кызыкчылык артып, анан кийин 11-класста 16 жашта болчумун. Негизи мыйзам чегинде баягы жумушка орношууга деле жеткен жаш болчу. Анан кийин жергиликтүү Талас шаарында мэриядан сураныч болду. Бизге ошо чет мамлекеттен келип аткан анча-мынча расмий кагаздарды которуп бергиле деген сураныч, сунуш дагы болду. Жана ошондой эле мамлекеттик ошо шаардык мэриянын алкагында штатында бир жарым ставкабы бир ушундай жумуш беришти магачы. Анан кийин мен мектепте окугандыктан ал жака күндө барчу эмесмин. Баягы котормо болсо, жумуш болсо, албетте ал жака барып, ошол документтерди, иш кагаздарды алып туруп, анан кийин алып келип которуп, ошондо мен компьютерди өздөштүрдүм. Анткени кол жазманы бергенден аябай уялчумун. Мен үчүн ушундай чоң сыймык болчу. Ошол жерде баягы кичине болсо да жардам берип иштегеним. Анан кийин 6 ай ичинде ошо мектепти бүтүп кеткенче ошентип жардам берип жүрдүм ал жакта шаардын мэриясынын ошо администрациясына. Анан ал жерден бир аз айлык тийди, албетте. Анан ошо Москвага кетердин астында ошо үйгө бир таттуу белектерди алып келип, ушундай бир аябай жакшы сүйүнүч болгон да. Учурда досторуңуздун саны канча жана дос тандоодо кандай критерийлерге көңүл бөлөсүз? Досторумдун саны Facebook'ta өтө көп. Ал эми жеке жашоодо өтө көп деп айта албайм. Анткени дос деген баягы сырдашкан, ошо сырыңды түшүнө билген, жана кандайдыр бир ошо бир мүнөзү дагы төп келишкен адамдар гана ошо дос боло алат экен да. Анан кийин үй бүлөлүү болгондон кийин дагы достордун саны албетте көбөйдү. Ал жакта башка кызыкчылыктар болот экен, башка бир кандайдыр бир көз караштар пайда болот экен, тажрыйбанын негизинде дагы бир топ нерсени өздөштүргөндөн кийин адам баягы өнүгүп өскөндөн кийин дагы бир топ жаңы адамдар пайда болот экен да. Анан кийин мен өзүм аябай баарлашканды, сүйлөшкөндү адамдар менен жакшы көрөм. Анан өтө көп деп айта албайм достор. Анан критерийин караганда эң негизгиси калп айтпоо. Калп айтпаса, ачык болсо, кандай шартта болсо дагы ачык айкын мамиле түзсө, ошол мен ойлойм достчулуктун эң негизги бир түркүгү деп айтсак дагы болот да. Ал эми башка критерийлерин алсак, шаңдуу, шайыр болсо мен үчүн аябай жагымдуу. Анткени кээ бир адамдар ичине катат көп нерсени, бирок ошо сүйүнүчүн дагы, рахатын дагы, кандайдыр бир кейип турса дагы ичине катат. Ошол адамдарды дагы балким кичине түрткү берип ачыш керекпи. Бирок баягы жаратылышынан аябай ачык айкын, шаңдуу, шайыр адамдар бар. Алар менен албетте дос болуу дагы жагымдуу. Алар менен отуруп сүйлөшкөндө эле бир ушундай көп энергия пайда болот, ушундай көп жакшы эмоцияларга алып келет да. Ошондуктан мен үчүн ушул негизги критерийлер. Сиздин биз билбеген кемчиликтер же артыкчылыктарыңызды айта кетсеңиз? Менин кемчиликтерим албетте бар. Мен дагы бир адаммын, пендемин. Ошондуктан кемчилик катары мен кээде жалкоолукка алдырып коем.
ошондой жагым бар. Балким иш көп болуп кетеби же балким баягы балдарды карап кээде үлгүрбөй калган учурум болот, бирок ошол ойлор мендеги ойлор баягы эч жакка кетип калбайт. Анан ушуну аткарышым керек эле деп анан кийин баягы приоритет коюп баштаганда кээ бир нерселер баягы четке кагылып калат да. Анан балким мен ошону жалкоолукка шылтап коем. Менин оюмча андай болбош керек. Мен бир топ адамдарды иш жүзүндө дагы бир топ адамдарга жолугам. Ушунчалык баягы чарчабай, талыкпай иштеген адамдар бар. Анан ошолордон үлгү алгым келет да. Артыкчылыктарыңызды айта кетсеңиз, балким эрте турасыз, балким башкалардан бир өзгөчө бир режимди коюп алгансыз. Мен артыкчылык деп негизи биз баягы жумушка дагы адамды кабыл алып атканда кемчилигиңиз, артыкчылыгыңыз деп ушундай суроолорду көп беребиз. Анан кийин кээ бир сапаттарын адам артыкчылыкка дагы баягы багыттап койсо болот, аны кемчилик деп дагы айтса болот да. Бирок ал баягы орто эсеп менен жакшы сапат болушу дагы мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм бул артыкчылык деп эле менин оюмча, жеке оюмча мен эч кимдин көңүлүн оорутпаганга аракет кылам да. Ким болбосун, кичинекей бала болобу, чоң кызматтагы киши болобу, бирдей мамиле кылып, бирдей жакшы мамиле кылуу мен үчүн принцип. Ошондуктан иш жүзүндө дагы, жеке жашоодо дагы, коомчулук менен жүргөндө дагы ошо эч кимдин көңүлүн оорутпоо, ошого мен көбүрөөк басым кылам. Жана ошондой эле баягы ушуну 100% ошондой болсун деп аракет кылам да. Оор сыноолор келгенде алгач кимге кайрыласыз жана кимдерден кеңеш алып турасыз? Оор сыноо анча-мынча баягы жашоодо болду деп айтсам болот. Эми оор сыноо келгенде көп учурда эң биринчи эле өзүмө кайрылам. Эмне үчүн, эмне себептен, эмне себептен ушундай абалга туш болдук деп, жана ошондой эле бүгүнкү күндө өмүрлүк жарым жолдошума кайрылам. Анткени көп жерден ал эркек кишинин колдоосу, эркек кишинин көз карашы бул көйгөйгө, оор кырдаалга бир аз эмес, бир топ эле ушул абалды жеңилдетет да. Анткени моралдык жактан, балким физикалык жактан колдоо болуп кетет. Анан кийин мен 100% ошо ишенип билип калганым, оор кырдаалдар бүтөт, эртең кеч ал мезгил бүтөт да. Ошондуктан мен баягы мурункудай көп кейибей, көп баягы кайгырбай, ошол нерсенин жолдошум экөөбүз баягы чечим катары бир жолдорун издеп, анан кийин ошол нерсени, ошол маселени чечкенге аракет кылабыз. Көп учурда ошо өзүм жана жолдошум. Ушундай учур болгонбу сизде? Баардык нерсени таштап салып, эч ким жок жерге кетип калсам деп, ошондой учур эсиңизде, балким жаш кезиңизде? Рахмат, аябай жакшы суроо болду. Негизи баягы элге жакын адам болгондуктан баарлашып, эл менен болгонду аябай жактырам. Ошон үчүн жалгыздыктан каччумун. Анан кийин балалуу болгондон кийин албетте үй бүлөдө балдар чоңойгончо ушунчалык баягы баланын жыргалы дагы, ошонун ырахаты дагы, ошондой эле баягы күнүмдүк азабы дагы бар десем болот. Ошол учурларда өтө чарчаганда албетте кээде ошо бир жакка барып өзүм менен өзүм болуп эле бир аз эс алып келсем экен депчи. Анан кийин ошондой учур болуп, мисалы бир 3-4 күнгө кетейин деп өзүмө пландасам дагы бир эле күн мага жетиштүү экен да. Анан кайра эле балдарды сагынып, жок мен балдар менен болушум керек экен, мен бул деген ырахат экен, азабы деле байкалбай эле мен ошол жака көбүнчө тартылып кетем да. Эч жерден орун таппай жүргөн жаштарга кандай кеңеш бересиз? Эч жерден орун таппай жүргөн жаштарга мен билим алууну жана окууну сунуштамакчымын. Анткени билим аркылуу гана көптөгөн жетишкендиктерге жетсе болот да. Негизи билим алуу ине менен кудук казгандай эле. Албетте мектептен деле, жогорку окуу жайдан деле биз окуйбуз. Окуунун шарты дагы кээде татаал болуп калат. Окуу процесси деле аябай татаал нерсе деп айтсак болот да. Бирок ошонун баарын өткөрүп, анан кийин эмне кызык болсо ошол багытка көбүрөөк тартылыш керек да.
ошол багытка көбүрөөк тартылып окуп, бүгүнкү күндө интернет бар, интернет аркылуу дагы бир топ аябай бир жакшы тажрыйбалуу адистерден сабак алса болот да. Ошол сабактарды алып, анан кийин аракет кылып эле ката кетирген күндө дагы ошол ката кетип калбадыбы, мен ушундай туура эмес кылдым дебей, чарчабай, талыкпай аракет кылып эле издениш керек да. Изденүү, менин оюмча, изденүү жаштар үчүн гана эмес, изденүү деген өмүр бою болуш керек. Анткени биз ушу элди окутуу, чоңдорду окутуу багытында иш алып барабыз. Ошол багытта иштеп атам бүгүнкү күндө. Ал жерде дагы мен ойлойм, өмүр бою билим алуу деген баягы дүйнөлүк тренд бар да. Ошол сыяктуу эле адам деген өмүр бою издениш керек. Анан эч убакта кеч эмес. Мен жакындарыма деле, ошо кайрылган туугандарга деле ушундай суроо менен кайрылып калса айтам, сөзсүз түрдө бир багытты таап, ошол багытты аркалап кетиш керек. Эми ошол багыт баягы эң сүйүктүү багыт болуш керек да, ошондо ийгиликке жетет адам. Ачка калып, финансылык жактан тартыш болуп, көйгөйлөр сизди тегеректеп алган бир учурларыңызды бир эскертип кетсеңиз. Андай учур болгон, бир аз убакытта акча дагы азыраак болуп калып, анан кийин үнөмдөшкө туура келди. Ошол акчаны үнөмдөп, кандайдыр бир баягы приоритеттерди коюп, ошентип баягы күнүмдүк жашоодо баягы такыр баягы жокко чыгарбай, ошону дагы колдоп, кармап, анан кийин ошол баягы кыйын учурларда дагы кандайдыр бир жолдорду издеп, ошону жакшыртса болот да. Анан кийин ошол эле акча тартыш болуп турса, мисалы, мен муну сатып ала албай жатам, баламдын туулган күнү болуп калды, мен торт алып бере албайт окшойм дебей эле, тортту бышырып жасап, жакшынакай кылып туруп, анан туулган күн өткөрүп койсо болот да. Биз ошондой учурлар болгон. Ошентип жеңгенге аракет кылчубуз. Анан кийин эле баягы Кудайдан тилеп, негизи аракет кылса эле бара-бара баягы эч кимди урбай, сокпой, эч кимге калп айтпай, эч кимге жамандык кылбаган адам сөзсүз түрдө ийгиликке жетет. Анан кийин бара-бара ал кыйынчылык деле кандайдыр бир сыноо болот жашоодо. Анан кийин убагы келгенде, мезгили келгенде ал сыноо деле бүтөт. Ошону ийгиликтүү жеңип кеткен адам акча маселеси деле чечилет экен. Эң баягы оңой көйгөй десем болот, акча маселеси бүгүнкү жашоодо оңой эле чечиле турган нерсе. Эмоцияга берилип, бирөөгө бир кыйкырып алгансыз, ошол азыркы учурга чейин сизди бир мындай кыжаалат кылып келет. Ошол эсиңиздеби? Эмоцияга берилген учурлар албетте болот, айрыкча иш жүзүндө дагы болот. Көбүнчө адам чарчаганда эмоцияга берилип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен ишти пландаганда дагы, жолугушууларды пландаганда дагы кандайдыр бир нагрузканы норма менен бериш керек да адамчы өзүнө. Ошондуктан мен ошол жакка көңүл бөлүп, анан кийин аракет кылам. Чарчабай, баягы адам менен иштеп жатканда ошол бир темпте, бир тонуста болуш керек да. Анан кийин баягы эмоцияга алдырып кээде болот, эми өзүңүз эле жасап койбойт белеңизчи, эмнеге менден сурап атасыз, ушуну билип эле деп андай учурлар болгон. Бүгүнкү күнгө чейин сиз айткандай ошо эсимде, оюмда, бүгүнкү күнгө чейин кээде өкүнүп кетем да. Анан кийин кечирим сурайын десең кеч болуп калганда, ал адам балким унутуп деле калгандыр. Анан кийин өзүмдү баягы принцип катары эч кимдин көңүлүн оорутпайын деген принципте жүрөм. Ошондуктан баягы кайра мамилени бузбай, ошол адам менен жылуу сөз айтып, сүйлөшүп, ал маселеден качпай, кайра ошол маселеге барыш керек да. Анан кийин ошентип бара-бара ал нерсе менин оюмча жоюлуп кетет. Анан мен ойлойм, ошо адам деле бул баягы эмоцияга алдырып койду окшойт деп андай деле кек сактабайт да. Ошол кек сактаганга жеткирбей, ошол ситуацияны оңдоп кеткенге аракет кылыш керек. Бир күндүк планыңызды айтсаңыз, кимдер менен өтөт, кандай өтөт? Ушул кимдер менен, мисалы, адамдар менен жолугушууда, ушул адамдар мен үчүн бир мындай убактымды аларга арнабууга даярмын деген. Бир күндүк планымды алсам, албетте эртең менен балдарды мектепке, бакчага жеткирүү,
үй бүлө менен эртең мененки тамактануу биз үчүн бул жакшы мындай салт десем болот. Биз баарыбыз чогуу чара отуруп шашып атсак дагы эртең мененки тамактанууну унутпайбыз. Анан кийин тамактануудан кийин албетте ар ким өзүнүн жумушуна кетет, балдар бакчага кетет, мектепке кетет. Анан кийин иш жүзүндө биз эл менен иштейбиз, адамдар менен иштейбиз. Анан кийин ошол ким болбосун келип калса, кайрылып калса, ошол адамга пайдалуу болуш бул негизги максатыбыз да. Менин ошо негизги иш жүзүндөгү максаттарымдын бири. Анан кийин ошондой эле ал жерде иш жүзүндө баягы 9-дан 5-ке чейин болобу, баягы ар кимдин графиги ар кандай, ошого жараша. Анан кийин кечки убакыт болсо, кечки план ал көбүнчө жеке үй бүлө менен убакыт өткөрүү болот. Дем алыш күндөрдү балдарды бир жакка алып барып, кандайдыр бир баягы пайдалуу, кызыктуу нерселерге үйрөтүү. Ошондой багытта убакыт өткөрөм. Сизди эмнелер көп кыжаалат кылат, ойго салат, чөктүрөт, алсыз кылат? Көп учурда кыжаалат кылган нерсе биз баягы Кыргызстанды ушундай, менин оюмча бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп, Кыргызстанда жашап келаткан биздин жарандарыбыз аябай мекенчил адамдар да. Кыргызстанды сүйгөн адамдар, эч жакка кетип калган жок, балким кетсе да кайра кайтып келген адамдар. Мен ойлойм биздин мигранттар деле мекенчил. Анан кийин алардын деле салымы аябай чоң биздин Кыргызстанга. Анан кийин кыжаалат кылган нерсе ушу саясат деңгээлинде баягы реформалар жүрүп жатат. Ошол реформалар эмнегедир жай жүрөт да. Балким ошол реформаны ишке ашырууга бир кандайдыр бир тоскоолдуктар өтө көп, биз билбеген нерселер дагы көп болуш керек да. Ошол мени кыжаалат кылат. Анткени ушунча аракет, ушунча адамдар баягы ошол иш жүзүндө ошого кирип аракет кылып иштешет. Ал эми баягы жыйынтыгына келгенде, натыйжасына келгенде жыйынтык азыраак болуп калат да. Ал эми мен ойлойм эмнегедир ошол бизде реформалар Кыргызстанда өтө жай жүрөт да. Анан өтө көп тоскоолдуктар болуп калат, каршы адамдар көп болуп калат, ошондой эле. Анан ошого карабастан бизде жарандык сектор күчтүү деп айтабыз Кыргызстанда, аракет кылабыз. Жай болсо дагы бир ийгиликтерге жетебиз. Сөзсүз түрдө бир кадам таштаган адам албетте ийгиликке жетет. Мен ишенем ага. Айтсаңыз, адам эмнеден чарчайт? Жумуш кылууданбы, же окуп билим алууданбы, же кайталанма жашоодон чарчайбы? Мен оюмча билим алуудан адам чарчабаш керек. Эгер ал бир кандайдыр бир көнүмүшкө айланып калса, билим алуудан адам ырахат алат. Бир жаңы маалыматты билүүдөн ырахат алып баштайт да. Ал нерсе чарчатпайт. Анан кийин кандай десем, сурооңузду кайталап коесузбу экинчи бөлүгүн? Адам эмнеден чарчайт? Жумуш кылууданбы, же окуп билим алууданбы, же кайталанма жашоодонбу? Анан жумуш кылууну айта кетсек, жумуш кылуудан албетте физикалык жактан адам чарчайт. Үй жыйнаганда деле биз баягы аябай берилип, үйдү жыйнап, тазалап, баарын баягы ойдогудай кылып бүт коюп чыккандан кийин адам чарчайт, бирок физикалык жактан чарчайт. Анан моралдык жактан мен үйүм таптаза болуп калды деп биз ырахат алабыз. Айрыкча мен дагы өзүм ырахат алам. Мен сырттан бирөөнү чакырып үйдү жыйнаткым дагы келбейт, анткени үйдөгү буюмдардын баары меники. Аяр мамиле жасап, ошонун баарын баягы аракет кылып, үй жыйноо деле кандайдыр бир мындай жакшы иш деп ойлойм да. Берилип жасаганда адам сөзсүз түрдө чарчаса дагы ырахат алат. Ал эми кайталанма жашоодон албетте адам чарчайт. Айрыкча жаш балалуу айымдар көп учурда үйдө отурганда, баягы күндө эле бирдей эле жашоо болуп атканда албетте алар моралдык жактан аябай чарчап, кыйналып кетишет. Ошондуктан мен көп айымдарга сунуштамакчымын. Иштеш керек, жумушка чыгып кетиш керек. Ошондо бала дагы кичине сагынып, апасын ушундай сагынуу менен күтөт кечинде. Мен өзүм практика жүзүндө балдарымды няня чоңойтту, кичине баягы бакча жашына жеткенде бакчага берип баштадым. Бирок ушундай бир жумуштан келип деле балдардын көңүлүн алып, балдарга көңүл бөлүп койсо, ошол убакыт жетиштүү жана ал аябай сапаттуу болот да. Ал эми эртеден кечке бала менен үйдө отура бергенде бул кандайдыр бир баягы биринен бири тажап дагы калат да. Бала дагы апасына эркелеп, бир кандайдыр бир
башкача башкача жүрүм туруму башкача болуп кетет да. Ал эми эне дагы физикалык жактан, моралдык жактан чарчап кетет. Ошон үчүн иштеген айымдар үйгө келгенде албетте ушундай сагынуу менен бала энеге тартылат. Андан кийин мен ойлойм бул жакшы практика. Ошону сунуштамакчымын. Жүрөк кайсы учурда же кандай абалда тынч болот? Жүрөк кайсыл учурда тынч болот? Эгерде жакын адамдардын жашоосунда баары жайында болсо, бүт ойдогудай болсо, иш жүзүндө көйгөй жок болсо, эми иш жүзүндө көйгөйдү мен ойлойм ал жүрөктү козгобош керек. Анткени ал баягы улам болуп турган нерсе, иш жүзүндө көйгөй болот, кайра көйгөй чечилет. Бул маселе эмес, жүрөктү оорутпаш керек. Ал эми баягы жеке эмоцияларга байланыштуу, айрыкча жакын адамдардын жашоосунда баары тынч болсо, баары жакшы болсо, ошондо жүрөк тынч болот. Сиз үчүн өлүм эмне жана андан коркосузбу? Чындыгында мен корком. Өлүмдөн корком. Андан кийин мен үчүн өлүм кандайдыр бир баягы каттуу бир жериң ооругандай сезилет да. Адам ошо бир жери ооруганына чыдабай бул дүйнөдөн кетет деп ойлойм да, кичинекей эле кезимен эмнегедир. Анан көп учурда айтылат, адам бул өмүрдөн кеткенде жеңилдейт депчи. А менин оюмча ушунча баягы кыйналып, анан ошол ооруганына чыдабай, ошо чыдабаган үчүн кетет деген бир кичинекей кезимен бир ушундай ой калып калыптыр. Ошондуктан мен өлүмдөн корком. Андан кийин мен өзүм үчүн дагы балким мен бул дүйнөдөн кетсем эми бир адам кетиптир, ал бир 7-6 миллиардтын бири дегендейчи. Бирок мен балдарым үчүн корком. Албетте мен балдарымдын апасы канчалык мүмкүн болсо көбүрөөк жанында болсо деп ошону Кудайдан тилейм. Анткени эң баягы жакын адам, эң ыйык адам жана эң баягы мындай жашоодо негизи эле эне болот. Ошондуктан ошол жагынан эле корком. Жумуштун айынан үй бүлөгө, балдарыңызга же болбосо айылдагы жамандык жакшылыктарга бир катышпай калган учурларыңыз көп болобу? Андай учурлар болот. Эгерде жакыныраак болсо, шаар ичинде болсо, мисалы албетте катташканга аракет кылабыз. Ал эми баягы үлгүрбөй калган учурларда биз сөзсүз түрдө байланышты үзбөй, же жолдошум барып келет, же болбосо ошо бөлүшүп убакыттап, же баягы телефон аркылуу байланышып, жакшылык болсо көп билинбейт, жамандыкта сөзсүз түрдө колдоо керек. Анан кийин биз көп учурда барбай калсак дагы бир өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ушундай жардам бергенге аракет кылабыз. Эртең менен канчада турасыз жана кечинде канчада уктайсыз? Эртең менен мен саат 7-де турам. Ал эми кечинде болсо 11-12-лерде баягы өзүмдүн жеке графигиме ушул аябай ылайыктуу. Мен үчүн ушу 7 саат уйку, 7-8 саат уйку эртеси күнгү энергияга аябай жакшы бир мындай негиз болот да. Ал эми кээде балдарга карап, балдарды эрте жаткырыш керек. Ошо балдарга үлгү болуш үчүн эрте жатып, аларды уктатып, анан кийин туруп жумуштарды бүтүрүп жүргөн учурлар дагы болот. Бирок негизги график баягы 7-8 саат суткасына ошо уйкуга арналыш керек. Телефонго канча убакыт бөлөсүз жана социалдык түйүндөрдүн кайсысын көп колдоносуз? Мен телефонго аз убакыт бөлөм деп айтмакчымын. Анткени мен телефонду көп жактыра бербейм, телефон чукулап отурганды. Ошондуктан баягы байланыш катары колдоном. Ал эми социалдык тармактарга Инстаграмды карап коем. Көбүнчө Инстаграм, Фейсбук аркылуу баягы эл менен, дүйнө жүзү менен байланыш түзүлөт. Андан кийин бир күндө ашып кетсе жарым саат кетет болуш керек. Апа сиз үчүн ким? Апа мен үчүн жогоруда айткандай эле эң ыйык, жашоодо эң жакын, баягы эң маанилүү адам. Апаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча жыл болуп калды азыр? Бүгүнкү күндө 7 жыл болуп калды, 7 жылдан ашып калды. Адатта көп атаккара турган жумуштары кайсы эле апаңыздын?
Ал дагы аябай кесипкөй, өзү баягы медицина багытында иштеген адам болчу. Анан кийин ошол өзү ооруп атса дагы жумушка кетип калчу да. Анан кийин жумушка бир өзүнүн жеке жашоосунун балким бир 80% жумуш, 80-90% жумуш болчу. Апаңыз менен кайсы темада көбүрөөк сүйлөшөт элеңиз? Биз көбүнчө ошо баягы мамлекеттик ооруканадан кетип жеке менчик клиника ачып иштеп жүрдү көп жылга чейин. Анан кийин ошол бизнести кантип өнүктүрүш керек, анан кийин кандайдыр бир жаңы инновацияларды кантип киргизебиз, мисалы жалдама ошол адамдарды кандай мотивация кылыш керек, аларды кандай кызыктырыш керек, аларды кандайдыр бир команда катары иштетүүгө, ошолорго көңүл бөлүп ошону жакшыртууга көбүнчө ошол багытта сүйлөшчүбүз. Анан кийин албетте сырдашуу, жеке ар бир кыз менен эненин ортосунда сырдашуу болот, ал эми баягы жеке суроолорго байланыштуу болот. Сизди эмне деп атачу жана кантип эркелетчү? Мени көп эле эркелеткен сөздөрү болчу, эми орусча дагы, кыргызча дагы. Анан кийин кызым кандай, балам, чолпон деп баягы туугандар деле, жакындар деле чопа дешет. Анан кийин көбүнчө ошентип эле эркелетчү. Апаңыздын алдында аткара албай калган нерсеңиз барбы азыркы учурга чейин өкүнгөнүңүз? Негизи бар деп айтсам болот. Балким баягы биз билбейт экенбиз да тилекке каршы баягы адамдын өмүрү канчалык узун болот. Анан кийин ошого карата баягы эгер биз билсек балким ошол үлгүрүп калалы, аткарып калалы деген бир ойлор болмок экен да. Анан кийин жеке клиникасын ачып иштеп баягы чакан бизнес кылып иштетип баштагандан кийин биз ошо саякаттоого көңүл бөлүп баштадык. Анан кийин чогуу чет мамлекетке, Кытайга барып эс алып келгенге мүмкүнчүлүк болду. Анан кийин мен ошо өкүнгөнүм, ошондой саякаттар бизде көбүрөөк болсо, мен үчүн азыркы учурда ошону элестетип, ошонун баягы жылуулугу мен үчүн аябай маанилүү болмок да. Азыркы учурда апасынын көзү тирүү барларга бир кандай кеңеш айтасыз? Менин кеңешим энени баркташ керек, энени сыйлаш керек жана колуңардан келишинче жанында болгонго аракет кылыңыздар да. Баягы апам келиптир, эми кечинде барам, же болбосо эртең деле жолугабыз, бир жума жүрөт экен, же ошондой форматта баягы биз күнүмдүк жашоодо билбей эле, сезбей эле жүрө беребиз. Анын баркын адам өткөндөн кийин баягы сезилет экен. Мен ошого үндөмөкчүмүн да. Көбүрөөк убакытты чогуу өткөрүш керек. Ошол эң баалуу, ошол элестер калат жана ошол элестер кийин баягы жылуулук берет. Сиз азыр апаңызды сагындыңыз, эгер жаныңызда болсо, эмне деп айтаар элеңиз? Мен сизди жакшы көрөм деп айтмакмын. Акча сиз үчүн ким? Акча мен үчүн бир кандайдыр бир колдун кири деп айтпайм, ал деле мээнет менен табылган нерсе. Анан акча мүмкүнчүлүк, бирок негизи акчасы жок деле жашай берсе болот экен. Баягы акча жетишпей, кичине тартыш болуп турган учурларда мен ошону билдим. Ошон үчүн баягы акча аябай көп болуш керек, мен деген аябай көп акча табышым керек деп байланбайм. Баягы бирок мүмкүнчүлүк, өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Канчалык баягы массасы көп болсо, акчанын ошончолук көбүрөөк баягы мүмкүнчүлүктөр болот экен. Эми анын деле чени бар болуш керек деп ойлойм. Үйдө кандай эреже менен жашайсыз жана балдарыңызга кандай талаптарды коесуз? Үйдө мен негизги эми эреже дегенде кандай десем, балдарга койгон талаптарым азыр кичирээк. Ошондуктан мен балдарга
баягы өтө катуу талаптарды кое албайм. Бирок эң негизгиси бүгүнкү күндө сабагын убагында аткарып, баарын убагында жасоо, ошого чакырам, ошого үйрөткөнгө аракет кылам. Анан ар бир нерсенин өзүнүн орду болуш керек. Ошол нерсеге дагы үйрөткөнгө аракет кылам да. Ал эми эреже болгондо мен сөзсүз түрдө балдар кыргызча, орусча жана англисче 3 тилди мектепти бүткөнчө баягы эң жакшы деңгээлде билип чыгыш керек деген талабым бар. Ошондуктан үйдөн кыргызча сүйлөшөбүз. Орусча тез арада эле өздөштүрүп кетишет экен. Анан кийин мен көбүрөөк басымды ошо кыргыз тилге кылам. Анан кийин аракетибиз мектепти бүткөндө 3 тил менен бүтсө, дагы кийин мектептен кийин балким дагы бир тилди алууга, окуп үйрөнүп чыгууга дагы муктаждык болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү жашоодо негизги азыркы трендте мен ойлойм 3 тил эң жок дегенде 3 тил билиш керек адам. Анан кийин 4-үнчү тилди албетте өздөштүрүш керек, анткени ал деген ишине жардам бере турган бир жакшы түрткү болот. Жашооңуздун өзгөрүүсүнө кайсы инсан себепчи болгон? Жашоомдун өзгөрүүсүнө кандай десем, кесиптик жакты алганда долбоорлордо иштеп жүрүп мен бир топ баягы чет мамлекеттик жетекчилерди карап аябай суктанчумун да. Ушундай даражага жеткен жетекчи, ушундай тажрыйбасы бар, ушундай ийгиликтерге жетип бүгүн дүйнө жүзүн кыдырып иштеп жүрөт депчи. Анан мен ойлойм ошо анча-мынча ошол жетекчилерден, бирок жетекчилер дагы ар кандай болот. Ошондуктан баягы бир инсанды өзүнчө бөлүп, ушул адам мага түрткү берди деп айта албайм. Баягы көп жерден топтолгон тажрыйба негизи. Ортодогу талаш тартышты бат чечүүнүн жолу кандай? Ортодогу талаш тартышты бат чечүү жалаң гана сүйлөшүү аркылуу, менин оюмча. Анткени талашып аткан тараптар болсо, биринчиден эмоцияны азайтыш керек, мен ошого чакырам. Анан ошондой эле сүйлөшүү аркылуу. Кээде көп учурда бири-бирин туура эмес түшүнүп алып эле ошондон талаш тартыш чыгат. Ошо оюн туура жеткирүү, ошо эки тарап тең өзүнүн ойлорун туура жеткирип, анан кийин бири-бирин түшүнгөндөн кийин ал талаш тартыш баягы жокко чыгып калат да. Ошондуктан эң негизгиси сүйлөшүү аркылуу. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн мекеним, менин сүйүктүү мекеним. Кыргызстандан бир жакка кетип, мисалы башка жакка жашайбыз, Кыргызстанда жашоо болбой калды деген ойдон алысмын. Бизге ошо менин үй бүлөмө Кыргызстанда жашоо аябай жагат. Бул жакта мен көп учурда адамдардын адамдык сапатын, ал эми биздин кыргыз улутунун намыскөйлүгүн өтө баалайм. Мен үчүн бул баягы аябай маанилүү нерсе. Ошон үчүн менин эң сүйүктүү мекеним. Мен Кыргызстанды жакшы көрөм. Буга чейин ким элесиз, азыр кимсиз? Буга чейин мен Кыргыз Республикасынын жараны болчумун. Азыр деле мен Кыргыз Республикасынын жаранымын. Ал эми баягы кесиптик багытта профессионалдык эми жетишкендик деп деле айта албайм. Кудайга шүгүр ишим бар, өзүмө аябай жаккан ишим бар. Ал эми мен эч ким эмес болчумун, анан мен бүгүн ушундай болуп кеттим деп деле айта албайм. Мен адаммын. Сизди алдыңкы бир жылда эмнелерди күтсөк болот жана кандай долбоорлордун, кандай пландардын үстүндө иштеп жатасыз? Иш жүзүндө негизи бир топ эле иш-чараларды ишке ашырганга аракет кылып атабыз. Өнөктөштөрдүн жардамы менен кандайдыр бир пикирлеш адамдарга жолугуп, баягы аябай аракет кылганда Кудай деле өзү бир сунуштарды берет экен да. Ошол адамдар менен, ошол адамдарга жолуктуруп, ошол адамдарга кезиктирип, анан кийин ошо биргеликте өнөктөштөр менен Кудай буйруса жылдын аягына чейин дагы бир топ иш-чараларды ашырууну пландап жатабыз. Ал эми баягы элди окутуунун, чоңдорду окутууга багытталган иш-чаралар болот. Кийинки баягы бир жылды алып кетсек, өтө баягы амбициялык план деп койсок дагы болот, бирок негизи ушул элди окутуу багытын жайылтуу.
колдон келишинче жайылтуу. Анан кийин эми ушул иштин баарынын, ушул иш чаралардын баарынын негизги максаты баягы биздин элибиз жакшы жашап кетиш керек да. Ар бир окуп кеткен адам ошонун пайдасын көрүп, бир ай окуса балким ошонун 3 күнү өтө пайдалуу. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир окуу болбосун, 1 сааттык тренинг болобу, ал сөзсүз түрдө пайдасы болот. Азыр сезилбесе дагы кийин ошонун пайдасын адам өзү изденип атып таап чыкса болот да. Ошондуктан эң негизгиси биздин элибиз жакшы жашап кетсе эле биз бактылуу өнүккөн мамлекет болуп кетебиз, менин оюмча. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Маегибиз бир 45 мүнөттүн тегерегинде болду. Бизге убактыңызды бөлүп бергениңизге терең рахмат. Бул жашоодо эң жакшы белек ошол убактысын адамдарга бир бөлүп берүү дейт. Кудай буйруса оорубаңыз, ден соолуктуу болуңуз. Жакынкы күндөрү чоң бир долбоорлордун үстүндө сизди көрөлү. Ал эми ушул сиздин видеоңузду көрүп жаткан YouTube тармагындагы адамдарга бир акыркы кайрылууңузду айтып кетсеңиз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, арыбаңыздар. Менин оюмча аябай жакшы маек болду. Бактияр мырза, сизге дагы алкыш, ыраазычылык билдирмекчимин. Ушундай жерде, ушундай бир ракурсту таап, аябай жакшы кылып өзүңүздүн салымыңызды кошуп аракет кылдыңыз. Мен аябай ыраазымын бул иш чарага. Жалпы көрүүчүлөргө ден соолук каалап кетмекчимин. Эң негизгиси ден соолук болсо, баары тынч болсо, жүрөк ордунда болот. Жүрөк ордунда болгондо адам баягы жаңыланууга, изденүүгө, жаңы ачылыштарга даяр болот. Алга демекчимин. Сизге чоң рахмат.